Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан Манилүү маек. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер Имамидин Ташев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Имамидин мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Биздин сизге алгачкы сурообуз, сиз жетектеген курулуш компаниясы KG Group. KG Group курулуш компаниясы бүгүнкү күндө биздин байкашыбызча шаардын бир топ жерлеринде үйлөр салынып, жана биздин шаардын тургундары ошол үйлөрдөн алып жашап жатышканы бизге белгилүү. Негизи эле ушул курулуш компанияңыз жөнүндө азын улак коомчулукка айтып кетсеңиз. Да, бир жолу саламатсыздар. Эми чындыгында коомчулукта ар кандай сөздөр жүрөт. Бирок ошол 2010дон кийин 2011 жылдары ошо курулуш жаатында салым кошсок, коомчулукка курулушта жааты менен ушул шаарды көрктөндүрүүдө, шаардын инфраструктурасына салым катары ошо колубуздан келген бир курулуш менен алек болсок деп баштаганбыз. Ошол багыттан, ошол максаттан Кудай шүгүр тай элекпиз. Колубуздан келишинче курулуш жаатында салым кошконго аракет кылып келатабыз. Бирок эми өзүңүздөргө да белгилүү, дүйнөлүк коомчулукта да бул нерсе болуп келаткандай, ар кандай сөз аралабай койбойт. Бизде өзүңүздөр билгендей кээ бир деңгээлде саясат ыктаганга аракет кылса, кээ бирлери Кыргызстандагы болуп аткан жаман көрүнүштөргө кээ бирлери ыктаганга аракет кылат. Бирок ошол максатты буйруса, калыс коюлган максатты бузганга аракет кылып, колдон келишинче ошо курулуш менен алек болуп келатабыз. Сизде ири курулуш компанияны жетектеп, жанагы биз жогоруда айтып өткөндөй бир топ сандагы үйлөрдү салуу бул жеңил иш эмес. Ошол жерде коомчулукта дагы бир пикир айтылып жүрөт. Сиздин Америка Кошмо Штат менен абдан тыгыз иштешкениңизди, жана Америкадагы ошол бир ири миллиардер десек да болот, бир ишкердин сизге акчалай жардам берип, ошонун негизинде иштеп жатат деген да ойлор айтылат. Мунун түпкү тамыры сиз окуп бүткөн сапат билим берүү тармагы. Бул ошол жерде окуп жатканда эле ошол Американын кызыкчылыгын жактаган бала болуп бүткөн. Албетте сиздин кызыл диплом менен бүткөнүңүз дагы айтылат. Ошондой эле ошол бир ири ишкердин KG Group компаниясын колдоо жөнүндө ошол боюнча дагы ачык айтып кетсеңиз, ато бүдөмүк сөздөр жогоруда өзүңүз айткандай жүрө берет ар жерде. Ооба, мен баягы мурунку Сибат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинде ошо Кадамжай районундагы лицейде бүтүргөнмүн. Бирок чындыгында сизден угуп атам бул баягы пикирлердичи. Лицейде кызыл диплом менен аттестатым да баары 5 болбой, аралап 4, аралап кээ бир деңгээлде 3 дагы болгон жерлер болгон. Бирок өмүрүмдө ошол Америка Кошмо Штаттарына кадам шилтеп барган жокмун. Ошол Америкага баруу дагы ниети болбоду. Канча ишкерлер, канча коомдук болсун, саясий болсун, жеке болсун ишкерлер ошол колдон келишинче 5-10 сом пайда көргөндө Американы көрүү ынтызары туулат да. Бирок мен ушул жашыма чейин Американы көрүү насип болбоду. Мындан кийин деле Америка баруу максатым жок. Анан бул жанагы чоң бир деңгээлдеги ишкер, миллионер эмес, миллиардер деген чындыгында андай байланышым жок. Бирөөдөн бир дайым эле айтып келатам. Ошо Кыргызстандан сырткы болгон мамлекеттерден бир тыйын ошо компанияма же болбосо жеке өзүмдүн атыма бир тыйын алган жокмун. Мамлекеттен сырткары дагы бирөөгө бир тыйын жөнөткөн жокмун. Эми мен ойлойм, өзүңүз айткандай бул баягы имиш, биздеги кыргыз коомчулугундагы баягы өзүнүн ордуну бербей келаткан имиш
деңгээлде сөздөр болуш керек. Мен буну тастыктап баягы кесе айтып кете алам. Ошол сиздин дарегиңизге айтылган кара пиарлар же болбосо жаман аттуу шакайың сөздөр сиздин оюңуз боюнча бул кандай? Ошо башка дагы бир курулуш компаниясы конкурент катары көрүп айтып жатышабы, же болбосо жеке жашооңузда душмандарыңыз барбы, же болбосо бир дагы бир башка тармактарбы? Сиздин ушул бир оюңуз боюнча, жеке пикириңиз боюнча кандай деп ойлойсуз? Эми көбүнчө мындай нерселер саясий багытта болот да. Анан мен ушул күнгө чейин саясий айдыңда бир күндө болбогондугум үчүн, же болбосо саясий айдыңга бир аракет да болбогондугу үчүн саясий деп айтсам туура эмес болчудай да. Анан балким эми конкуренттик баягы таймаш болушу мүмкүн, бирок мынунчалык болот деп күткөн эмесмин. Жанакы айтып кеткендей, курулуш жаатында албетте өйдө ылдый сөздөр болот, бирок баягы кесе айтчу же болбосо аркасында бир тастыктоочу документтер болчу деңгээлде бул кара пиар болушуна мен ишене албайм. Анан мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2012-ден бери эле биз чу деп эле баштаганда биздин компанияны Бакиевдин компаниясы деген дагы учурлар болду. Ал нерседен эми арылып баштагандан кийин баягы каралар дүйнөсүнө кызмат кылган компания деп дагы айтып келишти. Ал нерседен ар бир имиш бир жыл деген убакытты алды. Ал нерсе бүткөндөн кийин ошол убакта Бабанов премьер-министрликтен кеткен убак эле ушул Бабановдун компаниясы экен деген сөздөр көп аралады. Ал бүтүп баягы Ахмат Келбеков менен Камчыбек Ташиевдин саясий баягы акыбалы убагында бизди ушул Ата журт партиясынын өкүлү, анан ошол эки биздин саясий лидерлер дейбизби, саясий өкүлдөр дейбизби, ошол кишилерге финанс жактан жардам берип аткан адам катардагы имиштер жүрдү. Эми акыркы убактарда Өмүрбек Черкешев Текебаев камалгандан бери биздин компанияны ушул Текебаевдин компаниясы тешип көрдү. Ал нерседен эми жаңы арылып атсак, Икрам Илмияновдун компаниясы экенин көрсө дегендер сөздөр болду. Эми мен айтайын дегеним, ар бир айтылган нерсе, ар бир болгон пиар бул карада болсо өзүнчө бир пиар. Бирок мен өзүм жеке өзүмө пайдалуу болгон жагы ар бир имиш, ар бир баягы караланган нерселер мени турмуштук көз карашымды өйдөлөтүп, мени кээ бир деңгээлде бышырып, кээ бир деңгээлде мен жеке үмүтүм ушу жараткан деңгээлди көтөрдүгө деген үмүтүм бар. Имамидин мырза, мына жогоруда сиз айтып кеткендей, ушул акыркы күндөрү коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, ал кишинин тагдырына кызыккан адамдар абдан көп болуп жатат. Бул биздин коомдук ишмер, экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов. Ошол мырзадан сизди деген бир жардам алган, же болбосо ошол менен чогуу иштешкен, же болбосо бир ошол киши менен тыгыз байланышы бар болчу деген нерсе башкаларга караганда абдан көбүрөөк айтылып, коомчулукта бул жөнүндө көп сөз болуп жатат. Бул боюнча жеке пикириңизди да билдирип кетсеңиз. Ооба, жана үйдө да айткандай эле, чындыгында мен дагы өзүм угуп алып, өзүм кээ бир деңгээлде өзүмө ишке ишенбей кетем. Чындыгында ушундайбы депчи, сөйдөндөй коомчулук ушундай бир кооздоп айтат. Бирок ушул Икрам Илмиянов мага бир гана тийиштиги же болбосо жакындыгы бул жердешчилик. Биз бир облустун эле жарандарыбыз. Өтө көп айтты, ушул кишинин аркасы менен көтөрүлсөң керек, ушул кишинин жардамы болсо керек депчи.
тилекке чоң каршы ушул кишиден жардам алуу мага насип болбоду. Ушул киши менен кызматташуу мага буйрубады. Ушул киши менен баягы достошуп, жердешчилик кылуу эмнегедир мага туура келбеди. Бул нерсени акыркы убактарда жана айткандай бизди ушул кишиге көбүрөөк ыктаганга аракет кылып атат. Бул да болсо өзүнчө бир баягы сыноо периоду, сыноо убактыдыр деп ойлойм. Бирок мен ошо коомчулукка же ушул нерсеге кызыккан адамдарга айтып кете алам, чындыгында бул киши менен байланышым боло албады. Эбептен себеп болуп, насипте болбоду, буйрубат дагы. Баягы чогуу болгон жерлерибиз болду. Бул өзүңүздөр билгендей ушул аэропортко жакын жерде ошол ат оюндары, улак, көкбөрү болуп, эми ал жерде мен эмес канчалаган депутат, канчалаган министр, канчалаган ишкер, канчалаган коомдук ишкерлер албетте ушул атка кызыккандыгын билгизип барып улак ойноп, ат чаап, ушундай жерлерде баягы учурашып калган балким убакыты болду. Мындай кызматташкан, жардам алган нерсе боло албады. Жакшы айтылган бир сөз бар, алмаз баткакка түшсө деле ал алмаз бойдон калат деген ошол сыяктуу сөз. Сиздин дагы бул бир нече жыл мурда бир айткан таамай учкай сөзүңүз бар экен. Бул адамдын алдына койгон максатын анын ийгилигинен көрсө болот деп. Сиз ушунча убакыттан бери алдыга койгон максатыңыздан кандай ийгиликке жетиштим деп ойлойсуз? Эми чындыгында баягы көз көрө кылынган нерселер акыркы убактарда эмнегедир баягы дүйнөлүк коомчулук, бир эле кыргыздын коомчулугу дей албайм, дүйнөлүк коомчулукта туура нерселер туура деңгээлде айтылбай калган заманда жашап атабыз. Ак нерсе көп деле ак катары калбай турган, ошого баягы койгон максаттардын кээ бир деңгээлде ушу жараткан жардам менен жетип келатам. Мен ойлойм, максатты калыс, максатты түз койсо, мен ойлойм, ошол коюлган максатка жетүү мүмкүнчүлүгү да көбүрөөк болот. Анан ушул күнгө чейин өтө эле баягы айтып келип атпаймынбы? Бир эле сыймыктанчу нерсем ушул коомчулукка берген адам катары, меценат катары. Берүү кыргыздын коомчулугунда саясатка ыкталып калды. Жөн бербей калдык. Берген болсок аркасынан бир нерсе изделип баштады. Берген адам албетте изделгенине жараша да табылып калды. Что берген адам саясатка аракет кылып аткандай, же болсо добуш алууга аракет кылып аткандай, же болсо бир жерди көздөп аткандай нерсени коомчулук ошондой кабыл алып баштады. Эми ошол 2012-2013төн бери биз саясий айдыңда, же болсо саясий өңүттө, же болсо саясий максатта койбогондугубуз үчүн биз көп нерселерди басып өттүк. Коомчулук акыркы убактарда ишенип баштады. Бул демек саясатсыз деле бир кызмат кылса болот экен. Мандатсыз деле, рычагсыз деле, стулсуз деле кызмат кылса болот экен деген нерсени ошол акыркы убактарда угуп калдым. Бул да болсо мен күткөн, мен эңсеген, мен максат койгон жетишкендиктердин бири. Саясатсыз да бир портфелсиз деле элдин сүймөнчүлүгүнө жете билүү болот. И жете билген адам бул бактылуу адам. Ошо максат ушул, буйруса максаттан таябыз деген, тайбайбыз деген ниетибиз бар.
Андан кийинки сурообуз, сиз жогоруда айтып өттүңүз, мынакей как меценат катары мен таанылдым деп. Ошол меценат катары мына жакында эле биздин деген журналистикалык кесиптик майрамыбыз болуп өттү. Биздин кесиптеш Улуулан Эгизбаевдин мезгилсиз кырсык болуп дүйнөдөн кайткандыгы жөнүндө баарыбызга маалым. Ошол үй бүлөгө батир бердиңиз эле, үй бердиңиз эле. Ошол үй колуна тие элек экен, бере элек экен, Чоро Думанаев биздин белгилүү актер ал дагы албаптыр, жок экен деген нерселер боюнча эгер мүмкүнчүлүк берсеңиз бизден кабарлар KG маалымат агенттиги ошо журналистикалык изилдөөдө жүргүзүп чыгалы. Ал кишилер менен жеке кезигип, эгерде берген жок болсо, мына мен алган жокмун деген сөзүн, эгер алган болсо жүрүңүз деп ошол үйүнө чогуу барып, бир аз изилдөө жүргүзүп көрсөк деп максат койдук эле. Бүгүн ошолор боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Ооба, эми чындыгында баягы берчү колдун шагына шак сынчу деңгээлде кээ бир сын пикирге алындык да. Бирок ошол өзүңүз атап өтүп кеткен маркум Улан Эгизбаев инибиз ушул күндөгү кыргыздын маданиятына эбегейси чоң салым кошкон улуу актер Чоро Думанаев аталар, булар ушул күндө ошол келишим негизинде батирлерин баягы болгондо дагы көп сын пикирлер же болбосо ар кандай мүдөмүк ойлор айтылып атты, болбогон нерсе экен, бул курулай сөз экен депчи. Азыркы күндө ал кишилердин ошол батирлердин ачкычтары, сертификаттары берилип, ошо иштерини жасап, Чоро Думанаев ата ишин жасап, ал жака көчүп жашап атат. Улан Эгизбаев маркум инибиздин үй бүлөсүнө ошол эймени бергенбиз, күлүштөрүнө. Ал кишилер ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой келинчеги көз жаруу астында болчу, көз жаргандан кийин барабыз деген өздөрүнүн баягы каалоосу бар болчу. Айтарым, бул жомок эмес, бул берилген нерсе. Мындан кийин сизге уруксат бересиз, биз алар менен сүйлөшүп изилдеп чыкканыбызга. Мен сиздерге ошол сиздердин куттуу студияңыздарда айтайын, изилдөө жасап, ар бири менен баарлашып, алардын да ой пикирин алууга мен албетте берген адам катары уруксат берем. Бизге жеткен маалымат боюнча дагы бир жакшы бир самалык бар эле. Бул эртең жакында өтө турган Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун кечесинде сиздин ушул KG Group компаниясы эң боорукер, эң кайрымдуу компания деп табылып, ошол жерде көп балалуу бир үй бүлөгө Нарын областынан үй берилет деген жакшы самалыкты уктук эле. Бирок бүгүн мен ошону тактайын деп ошо Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун балдарына менен байланышканыбызда алар деген ал нерсе болбой калды деген оюн айтышты. Бул кандай болуп калат? Ал үй бүлө үйдү албай калабы же баары бир деле бир күнү болсо бир күнү тапшырылабы? Рахмат. Эми чындыгында бул жерде бир аз баягы мен үчүн да бир аз жагымсыз жагдай болуп калды. Ал жерде ошол Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунда эң кайрымдуу адам, анан эң кайрымдуу компания деп бир 10-15 номинацияны баягы добуш берүү, интернеттен добуш берүү деп 1,5 ай алдым, ушундай бир иш-чара башталган экен. Ошол жерде ошол биз алдыңкы орундарда келатканыбызда биз сурадык, айттык эле. Ошол жыл сайын адатка айланган, ошо кыргыздын санын көбөйткөн үй бүлөгө тайзым катары ошол батир берүү иш-чарабыз бар эле. Эгер туура көрсөңөр, ошончо элдин астында, көбөлүгүнүн астында ошончо ишкерге, ошончо кайрымдуу адамдарга баягы стимул иретинде ошол жерде берсекпи деген план кылдык эле. Акыркы ошол мен кече алган маалыматтарыма караганда ошол ал жерде туура эмес болуп калат дегендей жыйынтык чыгарышыптыр. Эми ал нерсе алардын өз эрки. Бирок бул демек квартира ала албай калат дегенди билдирбейт. Албетте биз ушул жаңы жылга чейин ошол эң көп
таап, ыңгайлуу убакыт, ыңгайлуу иш чара таап, ошол элдин көбөлүгүнүн астында ошол эң көп балалуу деген 35-36 жашар үй бүлө ата энеси, 10 баланын ата энеси болгон үй бүлөнү тандап алганбыз. Ал үй бүлөгө буюрса ошол Кыргызстандын абасын жутуп, суусун ичип, бизнесмендик, ишкердик менен Кудай Таала алектентип койгонуга шүгүр келтирүү максатында милдет ошондой үй бүлөнү колдоо, кыргыз жарандарынын санын көбөйтүп аткан үй бүлөнү колдоо максатында ушул нерсени милдет катары албетте беребиз. Имамиди мырза, бул боорукерлик адам баласынын эң жогорку сапаты. Тилекке каршы ал сапат бардык адамда боло бербейт. Ал же канынан жаралабы, же кийин жаралабы, же ушул иштеп аткан ишинен байкалабы, эмнегедир кээ бир жакшы жарандарыбыз, сиздей бир чыгаан инсандарыбыздын арасынан ошо боорукерлик пайда болот дагы. Ошо элдин атынан, кээ бир учурда өзүнүн атынан, же ошо кыргыз элинин атынан элге жардам берген учурлар кездешпей койбойт. Ошол сизге көбүнчө кандай адамдар кайрылат? Сизге кайрылып, ошол үйүм жок, же болбосо балдарыма жардам керек, мен муктажмын деп кайрылганда, сиз ошолордун көзүнөн эмне көрөсүз? Эми сиз өтө баягы токотер жеринен сурай бердиңиз да. Баары эле кайрымдуу болгонго аракет кылат адам баласы болгондон кийин. Бирок ошо кайрымдуу болушту Кудай Таала баардыгына эле насип кыла бербейт окшойт дегенде тыйнакка келем да кээдечи. Бул эмнеден жаралат? Бул ошол адам баласы кайрымдуу болом деп ниет койгонго чейинги жеп ичип туруп, ошол жеп ичкен нерсеси пайдубалы, мындай айтканда. Арам аралашпаса, адал менен өссө, туура тарбия көрсө, жамандан алыс болсо, Кудай Таала ошол боорукерликти, же болбосо берешендикти, мындай айтса да болот, берешендикти ошондо насип кылат окшойт деп кээ бир деңгээлде шүгүр келтирем. Атам айтчу, атам да мамлекеттик иштерде иштеп жүргөн. Ошол союз маалында эки чөнтөктүү көйнөктөр болчу экен да. Эки чөнтөктүүдүн баягы оң кол бат эле сол көкүрөктөгү чөнтөккө көнүп калган. Албетте атам айтат, кээде ар кандай жагдайлар болуп калчу. Ошол жагдайлар үчүн айде башка бир акча, анан айлыгым ошол 30 күн талыкпай кызмат кылган айлыгымды ушул оң көкүрөккө, сол чөнтөгүмө бир аз ыңгайсыз болчу дейт. Ушул акчаны ушул оң көкүрөгүмө алып салчумун дагы. Бул акчаны эч качан нарак беракка сарптачу эмесмин. Ал акчаны туура келип үйгө алып келип, силерге ушул силерди бакчымын деп көп айтат. Бундагы баягы сөздүн төркүнү, мен силерди арам нерсе менен бакпадым. Мен силерди адал менен бактым, ошого жараша дагы жооп кайтаргыла. Биринчи ата энеңерге, экинчи коомчулукка, үчүнчү улутуңарга деп көп айтат да. Анан ошол нерселерди алып көрүп отуруп, Кудайдан тиленем, шүгүр келтирем. Мен деле бир арам менен өспөптүрмүн. Мындан кийин деле мен деле ушул арам менен балдарымды өстүрүп өсөм деген ниетте. Анан экинчи маселе, бизге өтө көп кайрылгандар болот. Мына сиздердин телеканал, сиздердин сайт, сиздердин журналисттерде көп эле учурлар болду. Бизге кайрылганда, эгер менин ушу саясий өңүткө ыктаган жерим болгондо, эртең күнү берген адам мен жөнүндө ыр жаза турган адамдарга бермекмин. Мени ар бир жерде мактап басып жүрчү адамдарга бермекмин. Коомчулукта кадыр баркы бар, сөзү өтүмдүү адамдарга бермекмин. Жок, чындыгында баягы муктаж, өтө муктаж. Балким ким берди десе, балким менин бергенимди да айта албай турган деңгээлдеги адамдар болушу мүмкүн. Ошондой адамдарга колдон келишинче берип келатабыз.
ошол 1 жылдын ичинде мына 2-3 жылдын статистикасы 1 жылда кайрылгандардын саны 700дөн 920 адамга чейин болуптур. Бул ар бир ай сайын. Тем более болбогондо да мындай газета, журнал, радио, телевидениялардан интервьюларды берип ушу кайрымдуулук жаатында көбүрөөк сөз болгондуктан ушу эшик каккылагандар, эшик ургандар өтө көп. Бирок ошолордун арасынан албетте баарына күчүбүз жетпейт, баарына алыбыз жетпейт. Ошолордун арасынан эң муктаж, эң жардамга муктаждарын тандап алып, ошолорго жардам беребиз. Алардын көзүндөгү нерсе мындай да, ушул сен эң акыркы үмүтүсүң. Сенден башка жардам сураса, жардамга жооп ала албагандай. Баягы көздөрүндөгү баягы нур ушундай сезилет дагы, албетте жардам бербей кое албайбыз. Жардам бербей койгонго кээ бир деңгээлде дит да жооп бербейт. Муктаж адамдын үмүтүн өчүрүп кое албайсыз, Албетте. Маегиңизге чоң рахмат. Имамидин мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мындан ары да ушу боорукерлик калыбыңыздан жазбаңыз. Анткени бүгүн биздин коомчулук боорукер адамдарга, сиздей кыргыздын чыган адамдарына, колу ачык адамдарына муктаж десем да болот. Сиздин ишиңиз ийгиликтүү болсо, мындан келди биздин муктаж болгон жарандарыбыздын көңүлү ар дайым ток болот. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге меценат, жеке ишкер Имамидин Ташев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.